түшүнүктүү. Дагы менде бир маселе, например, бүгүнкү күндө Улуттук банкта сомдун курсу Американ долларына карата 85-50 болуп атат. Сатып алуу. Сатуу 85-70. Ошол эле учурда азыр мен сурасам, рынокто 87-20 сатуу. 87-50 продажа, то есть сатып алуу. 2 сом айырма болуп атат. Улуттук банктын курсунанчы 2 сом болгондо эми күнүнө 100 миллиондогон сом оборот болот да. Буга кандай жооп бересиз? Эмне үчүн таблодо мындай, самом деле доллар алайын деп ишкер барса, тигиндей курс менен сатып атышат. Буга кандай дейсиз? Бул текшерүү боюнча бул мыйзамга тиешеси жок. Улуттук банк ал өздөрүнүн тартиби менен өздөрү текшерет, анан баягы тийиштүү мамлекеттик орган өздөрү жооп берсе туура болот. Тиешеси жок деп сиз айтпаңыз. Сиз жалпы экономика министринин орун басарысыз. Мамлекетте экономиканын өсүшүнө, токтошуна жана башкасына сиздер жоопкерчиликтүүсүздөр. Улуттук банк менен биргеликте иш алып барышыңар керек. Таблодо башка курсту жазып, элге башкача курста ито доллар алайын деп барса, доллар жок. Бул эмне, элдин көзүн боеп атканбы? Муну мен себебин деле айта алам. Россия Федерациясында жана башталганда спецоперациясы, бул жалпы долларды бизден алып кетип атат. Ишенбесеңер, могул жерде Алмазбек Акунжанович, ГКМБнын өкүлдөрүнө айтыңыздар. Аэропортто ар бир сотрудник доляда отурат. Мешоктоп рубль келип атат Кыргызстанга. Каптап долларды алып чыгып кетип атышат. Бардыгы доляда. Чоң акчалар мамлекеттен чыгып кетип атат. Накталай түрдө. Вот именно ошо экономикага ушулар таасирин тийгизет. Эмне үчүн карабайсыздар сиздер аларды? Улуттук банкка катты жөнөтүп, чогуу биргеликте канча доллар сатылды, кайра эле жанагы инвентарса тиги бу деп долларды көчөгө чача бербестен ошол сыртка чыгуусунда караш керек. Мамлекетке кирген долларга, мамлекетке кирген любой валютага бөгөт коюлбаш керек. Чыкканга караш керек. Ушуну бир Алмаз Акунжанович көзөмөлдөрүңүзгө алсаңыздар, Дубайга